Кыргыз бөлүмү Нарын шаарында жана биздин тренингге катышуучулар менен тааныштырып, алардын ийгиликтери тууралуу айтып берүүбүз. Биз бүгүн Теңир Тоо конок үйүндөбүз жана Теңир Тоо конок үйүнүн ээси, тренингибиздин катышуучусу Анара эжебиз менен тааныштырып маек курабыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы, Анара эже? Келдик. Ушул эки орундан башталган. Азыр бул жерде коногубуз бар. Ушул эки орундан башталган иш болчу. Анан эмне туристтерге эмне туура келет, эмне жагат, кандай шарттарды түзүп бериш керек, ал боюнча биз окудук бизнес проект жазууда. Анан ошого карата жана АГХнын алган каражат менен мындай шкаф, ушундай кроваттарды, анан шейшеп, матрас, эми кандай керек болсо, туристке эмне керек болсо ошолорду жасаганга аракет кылдык. Азыр эми ал кандай уланды? Андан кийин туристтер көбүрөөк келе баштады. Туристтерди ошол кезде анан ачкандан кийин эмне кайсыл жактан таптыңыздар? Биз муну ачкандан кийин эле биз букингге коюп койсок эле экибиз бизге 9 киши келип алды ошол күнү. 9 киши келип алып, алар же бөлүнбөйбүз дейт. Эмне кылабыз деп үстүндө биздин өзүбүздүн жашап аткан конок үйлөрүбүз бар болчу. Анан аларды бошотууга туура келди. Экөө биякта калды, калгандары туристтер алып чыктык. Өзүңүздүн үйүңүздө жашап ойбуздун комнаталардын баарын чыгарып, аларга жаңы шейшектерди салып, ошентип биринчи күнү биздин туристтер тозгонубуз ошондой болду. Алар квадроциклдар менен келишиптир, Казакстандан, Россиядан. Анан кирип эле тиги калган башка бөлмөлөргө жерге жатсуу жерге, диванга жатсуу диванга, ошо кетпей, бөлүнбөй жатып алышты. Анан ошондуктан эми биз жок дегенде бир 9-10 орун бош керек турбайбы? Бир группа келгенде батпай калат экен деп анан эки орундан анан кеңейе баштадык. Душу, туалети бар ичинде. Көрсөңүздөр болот. Анан биз дагы бул келген туристтер үчүн кызыктуу болсун деп мындай бир турларды уюштура баштадык. Анткени бизде музей бар. Облустук тарыхый этнографиялык музей. Бул музейде болсо бизде ар кандай шоулорду өткөрүп беришет. Мастер-класс, борсок шоу, беш бармак шоу, анан музейге экскурсия жасап беришет. Анан ошо келген туристтер бош убактылар болуп калса, биз сунуштап атабыз. Ушул жака барып көрсөңүздөр жакшы болот деп. Кошумча кызматтарды кылып атпырсыздар. Достор, үстүндө дагы баягы бөлмөлөр бар экен, биз бирок аны көрсөтө албайбыз. Анткени азыр туристтер бар, Жок, азыр бирөө бекитип кетиптир. Экинчисин көрсөтсөк болот. Хорошо. Биз азыр экинчи кабатында турабыз. Бул жакта да бөлмөлөр бар экен. Биз бөлмөлөрдү көрсөтө албайбыз, анткени азыр туристтер баягы жайгашыптыр. Анан бул экинчи кабаттын кеңейгени канчанчы жылы болду? Биз муну ошол эле жылы, былтыр эле, жылдын жанагындай айтып атпаймынбы, 9 киши келип калды деп. Ошондон кийин эле биз аракет кылып, ошо бул бөлмөбүздү бошоттук. Жакшы. Биздин тренингке катыштыңыз. Ошонун пайдасы кандай болду? Жана Снайп туризм платформаларын мындай өзгөртүп алдыңыз, жакшыртып алдыңызбы? Биз ошо аябай пайдалуу болду. Эсимен ошо программасын окуганыбыз жакшы болду. Анткени биз уже Google Map'ке койгонду, анан Instagram'га койгонду үйрөндүк. Анан биз ошо букингден эле киргендер менен чектелип атканбыз. Букингдики дагы уже сүрөттөрүн тез алмаштырып, биз баягы мурдагы боюнча эле коюп койгонбуз да. Кийинки эки бөлмөнү биз койбой калыптырбыз. Силердин курсту окуп бүткөндөн кийин эки бөлмөнү да коштук. Эки бөлмөнү кошуп, азыр кандай болсо ошондой сүрөттөрүн коюп койсок, азыр бул эки бөлмө тең ошо букингден келгендер менен толуп атат. Ушу эки номерибизден. Кайсы мамлекеттерден келип толуп атат? Азыр мен сиздерге көргөзөм. Биз азыр регистрация жасап атабыз. Ушунга былтыр болсо Европадан, Россиядан аябай көп келишкен. Анан быйыл болсо дагы келип атышат. Италиядан көп келип атышат, Франциядан келип атышат, Кытайдан да келип атышат. Көбүнчөсү кайсы платформа менен келип атышат? Көпчүлүгү эле Келсууга барабыз дешет, көпчүлүгү Таш-Шабатка барабыз дешет. Биздин тоо ташыбызды, жер суубузду көргүсү келип, жаратылышка кызыгып келишет экен көпчүлүгү. Жанагы Booking көбүнчө келеби же Google картадан көбүрөөк келип атабы? Азыр Booking көбүрөөк келип атат. Google менен да таап берип атышат. Анан Bookingден келгендердики алар өздөрү брондоп коюшат. Бизге аябай өтө удобный болуп атат. Анткени өздөрү билебиз канча киши келатканын, кайсы номерди тандаганын, аларды сурап жаап коебуз. Анан Google'дан келгендер дагы брондошот, бирок Booking бизге ыңгайлуураак болуп атат. Бул абдан кызыктырган ушул экен. Террасаны жакшы көрүп атышат. Көпчүлүгү келишет, ушул жерге отурушат. Бирер кишке тоону карап отура беришет да. Тоону карашат, кофелерин ичишет, чайын ичишет, бул жерге отуруп алып.
бир 2 саат 3 саат жөнөлүп отуруп ооба. рахаттанып. Бул конок үй дагы жайгашкан жери аябай мыкты жерде. Нарын шаарынын борборуна деп айтсак болот. Бул жакта ошол борбору, анан ошол бул борбордук көчө да. Ошон үчүн Теңир Тоо конок үйүн Google карта же Bookingден таап, брондоп, анан ары жерге конокко келсеңиздер болот. Рахмат. Кош келиңиздер, келиңиздер. Жерде кыздар иштешет. Келгендерди тосуп алышат. Гия, Италия, Польша, Болгария. Эми тамак аш даярдап турган жерибиз. Бул жерде туристтер үчүн дайыма чайник турат. Бул жерден чай иче беришет. Боюшурда. Бул жерде болсо биз туристтерге тамак даярдайбыз. Эртең мененки завтрактарын беребиз. Анан өздөрү кааласа эгерде бул жерде биз аларга тиги борсок жасаганды көрсөтөбүз. Борсок шоу көрсөтөбүз. Кээде тамак жасап ичебиз десе ушул жерге өздөрүнө берип коебуз, өздөрү тамак жасап, ошокко тамак жасап ичишет. Анан бул ушундай услугаларды көрсөтүп атабыз. Өздөрү кухняны бере беребиз да. Өзүбүз кээ бирлер айтат, биз кафеге барбайбыз. Бияктан тамак жасап жейбиз десе ушул жерге кухняны берип коебуз да. Өздөрү тамак жасап иче беришет. Бөлмөлөрүбүз жетпей калып, бул жөн эле кошумча бөлмө болчу, рабочий бөлмө болчу да. Анан биякта дагы конокторго ачып койдук. Кээде бияка дагы жанагы көпчүлүгү велосипедисттер ушундайлар келгенде ошо өзүнчө кирип коебуз. Анткени биякта дагы шарты бар. Мындай 2 үй орун жасап койдук. Отуруп чай иче турган жерлер бар. Санузелдер ичинде. Анан бул жактагы жаат өздөрүнө велосипедтерин бул жерге коюп алышат. Көпчүлүк. Нарын сиз үчүн жана туристтер үчүн эми кандай жер? Бул нарын биздин өзүбүз үчүн бул биздин иш мекенибиз. Биздин эң жакшы көргөн сүйүктүү иш мекенибиз болуп эсептелет. Туристтер үчүн болсо бул ушунчалык бир кооз жаратылыш, эс алуу, эргүү болуп атат деп ойлойм. Анткени келгендердин баардыгы тең эмоцияларын билгизет. Сүйүнгөнлөрүнөн кыйкырып да жиберишет, чыга калып. Ошо аябай кубанычта кетип атышат. Туристтерди жакшы тейлеп, жакшы көңүлдүү, кайра келебиз деп айтып кетип аткандары үчүн биз да кубанып атабыз. Рахмат. Бул нарын аябай жакшы экен, биз дагы келебиз, элки жолу келебиз дей беришет.